Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Акаевдин аркасынан Бакиевке жол ачылдыбы? Кече күнү 16 жыл качкын аталган өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев өлкөгө келди. Анын айтуусу Комтөр боюнча кылмыш иши туурасында сурак бергенге келген. Ошондой эле Комтөр боюнча эч күнөөсү жок экенин белгилеп, Бакиев, Отунбаева, Атамбаевдин убагында Лысый, Давыдов өңгүлөрү берилип, экологиялык катастрофага учратканын белгилеген. Дагы бир күнөөлө Акылбек Жапаров экенин аныктаган. Бир жумага келип, кайра Москвага кетерин эске салып өткөн. Аскар Акаевдин келгенине көз салгандар кийинки жумада Кормонбек Бакиев келерин да божомолдоп жибергендер болду. Бирок Акаев Бакиевдин өз мекенине келерин мурун эле айтылып келген. Акылдууларды, сулууларды көрө албагандар көп. Мындай көрүнүш көзгө көрүнүп деле болуп калды. Кенен заманда ичи тарылып көрө албастык алармандыкка салып келгени маалым. Бир кезде элдин оосуна алынып калган Кыргыз ССР министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовду 1980-жылдары көз көрүнө эле атып кетишкен. Адам өлтүрүү фактысы катталса да, ким атканы табылбай калган. Султан Ибраимовдун акылы, анын уюштуруучулук шеберчилигин элдин кадыр-бакына жеткени өлүгүнүн себеби болуп калган. Эгерде ал инсан тирүү болгондо, өлкөбүз мындай 30 жылдык кризиске кептирмек эмес. Дагы бир биздин көзгө көрүнүктүү, сулуу, таланттуу кызы Таттыбек Турсунбаеванын чырайына чыгып, келбетине келип, өңүнүн нуру чачырап, таланты ташкындап турган көрө албастардын кесепетинен көргө барып жатып калды. Ушул күнгө чейин Таттыбек эжебиздин өзүнө көрбөй калса дагы сүрөтүн көрүп, ашыгып калгандар чыгат. Мына кыргыз элинин фанаты, ал тирүү болгондо бул акылдуу аксакалды бир сулуулуктун сынын жаштарыбызга берип турмак. Бүгүн дагы көрө албастык, ичи тарылып күч алган мезгил. Мээрим, Айпери, Айсулуу кыздарыбыз дүйнө жүзүн багындырат. Мындай жакшы тилек менен кыргыз эли күтүп турат. Айпери Медетбек кызы 3-орун үчүн коло медалга ат салышат. Ал эми Мээрим Жуманазарова бүгүн эртең менен болгариялык Европа чемпионун 6-5 эсебинде жеңип алып, чейрек финалга чыгып турган учуру. Айсулуу Тыныбекова учурда күрөш боюнча дүйнө жүзүнүн рейтингинде 1-орунду ээлеп турат. Эгер ушул рейтингден түшкүсү келбесе, Токиодо өтүп жаткан Олимпиадалык оюндардын алтын медалын таганат деген үмүт менен жалпы мекендеш кыргызстандыктардын чыдамдык менен күтүп турган чагы.